Биз азыр Ош шаарындагы Ленин жана базарный көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Тагыраагы Тешик Таш базарынын жаны. Мындагы жашоочулар бул жерге ишкерлер курулуштарды куруу үчүн жашоочуларды жерди бошотуп коюу талабын коюп жатканын айтып, маалымат жыйын курушту. Mana bizi uylar bo'lgan. Mana jongandan keyin bo'lgan holat shu bo'ldi mana. Маалымат жыйында аталган көчөнүн жашоочулары 50 жылдан бери ал жерде туруктуу жашап келгенин билдиришти. Алардын маалыматы боюнча жеке ишкер Нуркул Шырдаков ал жерге курулуш баштала турганын билдирип, жерди бошотуп коюусун айткан. Бирок алар ушул күнгө чейин соттон адилеттүү чечим чыкпай жаткандыктан президентке да кат жолдошкон. Алардын максаты өз турак жайларын алып калуу. Нуркул Тойчиевич Шырдаков бизде bir группа 5-та, bir группа 6-та, bir группа 4-ден бардыгыбызы почти что 4 үй калдык. Бардыгыны 35 үй бөлөнү сотко берди. 1 жылдан бери биз сотто жүрөбүз. Шырдаков Нуркул Тойчиевич 1998-жылы гос имуществодан 6500 метр квадрат жарчы жерди базарная без номер жайдан тендер аркылуу алган. Бардыгыбызы гос актыбыз бар. Жашоочулар азыр бир гана талапты коюп жатышат. Бул ишти карап жаткан органдар калыс чечим чыгарып берсе, элге да жеңил болмок дешет. Себеби аталган көчөдөгү жарандар базарда соода сатык кылып, үй бүлөлөрүн багып келишет. Кошумча кирешеси жок болгондон кийин жерлерди алып койсо, кайда барарыбызды билбейбиз дешет. Алар жерди бошотпогону үчүн ишкер сотко берген. Sotda endi o'zgarish bo'lyapti. O'sha qanday bo'lsa, o'shunday prosess yana qaytarib kelyapti. Endi men so'ranardim, hurmatli sotlardan ham shu so'zlarimizni eshitsin, ular ham gosregistr, arxitektura, qanday joydan tegishli qog'ozlar bo'lsa, o'shalarni konkret tartibga doir olib keltirsin, sotga ko'rib chiqsin. Meriyadan согласование berilgan joylar bardigi bor, arxivda bor bardigi. O'shuni bizga oshkor narsaning keragi yo'q, boshqa narsaning keragi yo'q. Eski dokument, hukumat tomonidan berilgan dokumentlarni olib chiqishib, bizni o'z joyimizga qo'yib qo'ysin, tinch qo'yib qo'ysin. Bizga boshqa hech narsa keragi yo'q. Kafe, общежитие. Ал эми мыйзамсыз иштерди жасап жатат делген Нуркул Шырдаков жашоочулардын пикирлерин четке кагып, чындыкка туура келбейт дейт. Айтымында 1998-жылы ал жер мамлекет тарабынан аукционго коюлуп, аны ошол кездеги мамлекеттик мүлк кызматы өткөрүп, ишкердин 350 000 сом каражаты коротулган. Жыйынтыгында ишкер ал жерди сатып алып, мыйзамдуу болуш үчүн документацияларын даярдаган. Ишкердин максаты ал жерге соода борборун куруу болчу. Чет өлкөдөн инвесторлорду сүйлөшүп койгону менен сот иши бүтө электигине байланыштуу, аларда чочулап турушат. Мен инвестор чакырсам, инвестор мени баягы алып келген Pacific Horn Ltd деген корейский, южно-корейский компаниям кетип калды. Себеби мен буларга мүмкүнчүлүк түзүп бере албадым да. Булар айтты, биз деди кура албайбыз деди проект боюнча. Илгери муногу жол жок болчу. Могу жолдо жок болчу. Эч жол жок болчу. Бул жерде машина кире албайт эле да. Тургундардын ал жерде 38 үй бүлө жашайт деген маалыматын ишкер туура эмес деп баалайт. Анткени алар аз-аздан өз алдынча жер бөлүштүрүп, үйлөрүн дүкөндөргө, тамактануучу жайларга айлантып алышканын айтууда. Алар көрсөтүп жаткан документтерин жең ичинен мыйзамсыз жасатып алганын кошумчалады. 98-жылдан бери жашоочуларды жерди бошоткула деп айта электигин билдирет. Анткени өлкөдөгү революциялар таасир бериши мүмкүн эле дейт. Бул ишти кароодо облустук сот ишкердин пайдасына чечкен. Менин проектим бар, документтерим так. Мен акчасын төлөдүм, квитанциям бар. Менин менчигим өттү десем, булар колуңан келгенин кылып ал дешти. Колуңан келгенин кылып биз чыкпайбыз деди. Эми мени президенттик аппараттан текшеришти. Фонд госимущество саткан мага. Кыргызстандын ошолордон комиссия түзүлүп, комиссия келип, жакында келип текшерди мени. Текшерип, 4 барактан турган акты түзүп, бир ушул жер туура экен. Сот иштери жүрүп атканына байланыштуу бул ишке киришпейбиз деди. Бул маселе облустук сотто кароодо болгондуктан алардын бул тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ишкердин айтымында эртең дагы соттук процесс уланат. Эң акыркы чечимди жогорку сот чечет. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.